Assalamualaikum, hurmatly YouTube sүйүүчүлөрү, Десин ТВ каналынын катталуучулары. Азыркы менин видеом Өмүрбек Суаналиев катание деп коебуз. Ушул генерал Өмүрбек Суаналиев туурасында болмокчу. Анда эмесе мени менен болуңуздар. Достор, ушул бир нече күндөн бери бүтүн Кыргызстан партиясынын тегерегинде ушул Өмүрбек Суаналиев, Турсунбай Бакир уулу, Ишенбай Кадырбековдор, Исхак Масалиевдердин ушу келет экен дегенден бери эле ызы чуу бүтүшүп эле, кээ бирөөлөр ар кандай пикирлерин айтып, эски адамдар анан тигиндей мындай дешип эле бир ушундай кыймылдар, сөздөр башталды да. Мен ушул Өмүрбек Суаналиев мырзага өзгөчө бир токтолуп, ушул кишинин ким экендигин ушул билбеген, кандай десем, билбеген дүмбүлдөргө деп коеюнбу, түшүндүрүп коеюнчу. Эми ар ким өз түшүнүгүнө жараша баалайт экен. Мен ушул баалап, барктап, сыйлап, ушулардын өмүрүн өрнөк тутуп келе жаткан ушундай адамдардын бири Өмүрбек Суаналиев да. Мен бул сөздү ачык эле айтам. Ага мен баягы силердин сүйлөп айтып жүргөнүңөрдөй пахта коюп жаткан жерим жок. Мен ал кишиден же кызмат сурап, же болбосо ал киши менен эртели кеч байланыштарым жок. Бирок мен ушул кишини абдан сыйлаймын. Мен эле эмес, кыргыз элинин ичинде бул кишини билген, бул кишинин кадырын билген абдан көп адамдар бар да. Эми ошондой, кандай десем, бул кишиге дагы ар кандай сөздөрдү айтып жатасыздар. Урматтуу сүйлөгөн кишилер, мен эми жашырактарыңарды мындай жаман сөздөр менен айткым деле келбей атат. Эми кандай десем, силер бул кишинин жанында бир, кандай десем, мен бир чычкактарсыңар да, бир жаман сөздү айтпай эле коеюн дедим эле. Айтышка туура келет экен. Бул киши ким, ал эми сындап жаткан силер кимсиңер? Мындай сүйлөрдөн алдын өмүр баянын карап, бул эмне деген адам деп эле анан кечээки черный пиар, кара пиардагы сөздөрүңөрдү угуп алганда айтып, анан мындай, анан кийин тигиндей деп бир баа берип жатасыздар да. Мен просто жаным чыкты да, чынын айткан. Мындай эмоцияга кичине алдырдым. Эмесе достор, ушул Өмүрбек Суаналиевдин, Өмүрбек Исакович Суаналиевдин ким экендигин мен сиздерге бир аз түшүндүрө кетейин. Балким бирөөлөргө кызыктуу болоттур. Бул киши тирүү легенда деп койсок болот да. Тарыхты жараткан адамдардын бири, достор, бул киши. 1960-жылы 31-июлда Талас жергесинде, Талас шаарында туулган бул киши. 81-жылы ошол кездеги азыр деле абдан чоң күчтүү кадрларды чыгарып жаткан Карагандыдагы жогорку милиция окуу жайын бүтүрүп келип, Талас шаарында кылмыш иликтөө жагында оперативдик кызматтан ишин баштаган. Достор, оперативдик деген кызмат, ал милицияда сырткы кызмат, анан оперативдик кызмат деп коет. Ошол оперативдик кызматта 5 жыл иштемейинче начальник, министр андай мындай болушка эч кимге укук берилбейт. Ошол өз турмушун лейтенант, өз турмуштук иштик жолун ошол лейтенант кезинен баштап, ушул оперативдик кызматтардан баштаган кызматкер болуп эсептелет бул. Көрүнгөн милиция оперативдик иштерге иштей албайт. Участковыйлар же болбосо ГАИлер же ППСтеги адамдар, булар оперативдик службага кирбейт. Оперативдик служба деген бул башка нерсе болот, достор. Мына ошондой оперативдик службадан баштаган. Бул кишинин өмүрүндө абдан чоң бир маанилүү окуялар болгон, өзүнүн кыйын экендигин, өзүнүн профессионал экендиктерин турмушта дайыма бул киши көрсөтүп келе жаткан да. Маселен, достор, 90-жылы Союздун кезинде террористтер, ал кездеги террористтерди билесиздер да, азыр эми террористтер көп, ал кезде террористтер аз болгон. Ошондой террористтер Пржевальский шаарында, азыркы Караколдо, самолетту ээлеп алышып, жаргызып беребиз деп турганда, көптөгөн милиция кызматкерлеринин ичинен эч кимси даа пара албай, ушул Өмүрбек Исакович Суаналиев сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп, ошол террористтин колунан бомбаны жулуп алып, ондогон адамдардын өмүрүн сактап калды деген маалымат азыркы кезге чейин бар. Ошондой нерсе болгон, достор. 1992-жылы Каракол шаарында милицияда иштеп жүргөнүндө, ал кезде обл исполком деп койгон, областтык аткаруу бийлиги
ошол комитет, ошол милицияны дагы курировать этип турган, баардыгын курировать эткен күчтүү орган болгон обкомдон кийинки эле. Ошондой Ысык Көл обл исполкомунун уулу, ошол председателинин уулу наркотик менен колго түшкөндө ушул Өмүрбек Суаналиев өзү кармап, камап койгон ошол чоңдун баласын. Эч кимдин күчү жетпеген чоңдун баласын. Ошондо камаганда аябай чоң резонанс жаралган бул жерде. Андан кийин эле ошол өзүнүн кол алдындагы бир иштеп жаткан бир кызматкер бир проститутканы кабинетине алып келип, ошону менен сүйлөшүп, ошондой ымалага келип жаткан жеринен кармап, иштен айдаганда ошол кызматкерден жанагы обл исполком тарабынан арыздар алынып, ушундай урду, сокту, избиение болду деп арыз жаздырып, бул кишини камап коюшкан. Ошол областтык областтык эме жанагы ГКМБ азыркы кезде, ал кезде Министерство национальной безопасности МНБ деп койгон, ошол КГБнын СИЗОсуна камашканда. Ошондо 1993-жылы өзүнүн кесиптештери Бишкекке чейин пикетке келишип, элдин баарында резонанс жаралып, биринчи жолу ошондо Кыргыздын Катаниясы, Кыргыздагы мафияга каршы күрөшкөн жападан жалгыз адам деп, ал кезде бийликке каршы мындай ачык чыгалган эмес. Ал эми Өмүрбек Суаналиев ошол кезден баштап эле ошентип өзүнүн бийликтен коркпогондугун көрсөтүп, Катания деген атка койгон. Ал эми 94-95-жылдары Финпол деп, азыркы кезде деле бар, Финпол деп койгонду, ушул уюм милициядан барган көп кызматкерлер иштешет ушул Финполдо. Ошондой Финполдо иштеп жүрүп, ушул министрлер кабинети деп коет, азыркы мына өкмөт да, мындайча айтканда. Ошонун авто башкармалыгы бар экен, автохозяйство. Мына азыр деле өкмөттөр машиналарды алып келип, антип-минтип ушундай тендерлер, мына кече скорый помощь жана тез жардамдарды кандай элди алдоо менен келди, көз боемочулук болду деп жатпайбы? Ушундай бир машиналардын партиясы келгенде, ушул өкмөткө Мерседестер келгенде, ошондогу алдым жуттумдуктарды ачып, керектүү адамдарды камап, бул жерде дагы чоң бир резонанс жаратканда, андан кийин 97-98 бул киши Ош областтык ушул атайын кызматтардын башчысы МНБ, Министерство национальной безопасности, коопсуздук кызмат министерство, ошо азыркы ГКМБнын Ош областы боюнча башкармалыгынын башчысы болуп калат да, начальниги болуп. Ошол кезде достор, Санкт-Петербург, мына азыр мен ушул Санкт-Петербург шаарындамын, ушул жердин вице-мэрин, мэрдин жардамчысын Александр Манеев деген кишини жалданма киллерлер өлтүрүп кетет. Ошол киллерди кармоого ошол областтык башкармалыкта иштеп жүргөндө ушул киши Өмүрбек Суаналиевдин командасы менен ошол киши кармалат, мафиянын башчысы, ошол адам өлтүргүч. Андан дагы чоң бир резонансты жараткан нерсе, ошол 97-98-жылдары Афганистанга бара жаткан ун жана башка гуманитардык бир жардамдар деп бара жаткан поездди токтотуп, жогортон, ошол кезде биз билебиз, мына биз жашыраак болгонбуз, ошол кезде курч кезибиз, укканбыз ушундай маалыматтарды. Жок, сен тийбей эле кой, өткөрө бер дегенине карабай, президенттин бийлигине карабай туруп, президенттин мындай каршы болгондугуна карабай туруп кармаганда, анан сен өзүң билемдикке бардың деп, ал жерде эч кандай уун эмес, Афганистанга бара жаткан адамдарды өлтүрө турган курал жарак нерсе болгон. Бул көз боемочулук менен эл аралык ушундай чек араларды бузуп, ал өтүп кетип жаткан ушундай чоң эл аралык деңгээлдеги кылмышты ачып, ошол вагонду кайтарган ошол жерден. Ошондо булар менен тиги Акаевдин пикири келишпей, сен эмне себептен баягы өз кызматыңды кыянаттык менен пайдаландым дегендей кылып, бул жерде эч кандай кыянаттык болгон эмес. Атайын кызматтар билгенден кийин бул нерсени туура кармашкан да. Ушул нерсе менен келише албай Акаевдин командасынан кетип калган бул киши. Андан кийин көп эле резонанстуу жерлерде жүрдү. Дагы бир айта кетүүчү, ушул көп нерселерде жазылбай, айтылбай жүрөт. 2008-2010 жылдары
Bakiyevдин mezgilinde. Бул киши Нарын областынын губернатору болуп иштеген да. Эми мындай караганыңыздарда достор, губернатор дегендин мындай күч структураларына анча иши жок. Элди башкаруу ушундай эле болуш керек да. Бирок бул киши губернатор болуп турганда ушул күч структураларынан келгендиги үчүн кылмышкерлер менен күрөшүүдө, башка нерседе өзгөчө бир орду бар ишти кылган да. Маселен достор, мына азыркы кезде ушул чорныйлар деп коебуз, кылмыш дүйнөсүнүн өкүлдөрү жогорку кеңешке чейин жетип отурушат. Ар кандай бизде коомдо таасири абдан күчтүү, аларды признавать этишип, шайлоо өнөктүктөрүндө пайдаланып жатышат, башка нерселерде пайдаланып жатат. Бул нерсе менен күрөшүү жанагы Япониянын якудзаларында эле авторитетке ээ болуп бара жатат да. Мисалы үчүн Япониядагы якудзаларды дагы ушул признавать этип, бийликтегилер кетире албайт. Ошондой деңгээлге чыгып бара жатат биздеги кылмыш дүйнөсү. Ошондой губернатор кезинде кылмыш дүйнөсүнүн өкүлдөрү Нарын областынын аймагына кирип, өздөрүнүн сходкасын, чогулушун, мындайча айтканда, съездин өткөрөбүз деп бара жатканда, ар кандай күч структураларда каршылык көрсөтпөй, ошол граждандык иште иштеп жаткан губернатор өзү келип туруп, жүрөгү даап, ошол кылмыш дүйнөсүнүн өкүлдөрүн Нарындын аймагына киргизбей койгон достор. Мындай нерсе бул кылмыш дүйнөсүнө каршылык көрсөтүү көрүнгөн адамдын колунан келбейт да. Бул Өмүрбек Соналиевдин бийликке келишине, депутатка барышына албетте көптөгөн адамдар каршы болушу мүмкүн. Ошол эле ар кандай мыйзамга каршы иштерди жасап жүргөндөр, ошол эле мафиядагылар, мамлекеттик. Мына азыр коррупция менен күрөшөбүз деп жатат, мисалы үчүн президент. Ал эми күрөшүүдө чоң бир алгырыктуу иштердин азыраак болгондугунан элдерде кандайдыр бир нааразычылыктар бар да. Эгерде ушундай Өмүрбек Соналиев сыяктуу өз иши менен далилдеген адамдар келип калса, албетте бийликке келсе, булар чоң жакшы нерселерди жаратат, тазалайт. Мен айта кетчү нерсе, ушул коопсуздук кеңешине орун басар болуп барганда ойлодум элем, президент дагы башка мындан дагы бийигирээк иштерди берет болуш керек деп, бирок тилекке каршы андай нерселер болбоду. Эми бул киши ошол кызмат ордун тапшырып, бүтүн Кыргызстан партиясына, ушул мен колдоп жаткан бүтүн Кыргызстан партиясына келемин дегендиги, мен ушундай аябай сыйлап жүргөн адамдын ушундай өзүм азыр кадырлап келе жаткан, барктаган партияга келем дегендиги абдан мен үчүн эки эсе сүйүндүрө турган нерсе болду да. Урматтуу Өмүрбек Соналиев, сизге ушул шайлоо өнөктүгүндө чоң ийгиликтерди каалаймын. Ушул партия менен барып, депутаттык мандатыңызды алып, элге чын жүрөктөн кызмат кылып беришиңизге мен тилектешмин. Саламатта болуңуздар достор. Сиздер менен мен Бакыт Сулайман.